Чыңгыз Айтматов атындагы орто мектебинин көркөм өнөр сабагынын мугалими Такенова Кынайым Кудайбергеновна. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучуларым? Сабакты баштоонун алдында өзүбүзгө көңүлдүү маанай түзүп алалы. Бүгүн эшикте күн жаркырап тийип турат. Анда эмесе балдар күн нурундай чачырап, бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап алалы. Анда эмесе балдар ушундай жылмаюу менен сабагыбызды баштайлы. Сабактын темасы талаа гүлдөрү натриуморт. Сабактын максаты талаа гүлдөрү жана жазгы натриуморт жанры тууралуу окуучулар маалымат алышат. Натриуморт жанрында жана андагы өзгөчөлүктөрдү көрө билишет. Табият мезгилинин түрүн туура колдонууга машыгышат. Талаа гүлдөрү кооз, түркүн түстүү боек менен атайлап сүрөттөп тарткандай табиятыбыздын көркүнө көрк кошуп турат. Жаз, айрыкча жай мезгилинде талаа гүлдөрү жапырт гүлдөп, жыпар-жыты буркураган мезгил өзүнчө эле керемет. Ар бир гүлдүн аты, формасы, түзү жана жыты бири-бирине окшогондугун байкасаңар керек. Сүрөт өнөрүндө талаа гүлдөрүн өзүнөн көрүп, же натриуморт жанрын чагылдырылган өнөр инсандардын айрым гана чыгармаларына токтолдук. Натриуморт деген сөз француз тилинен которулганда жансыз табият дегендин маанисин түшүндүрөт. Натурадан тартуу, нерсенин чыныгы өзүнө карап, анын сүрөтүн тартуу болуп саналат. Жанр катарында 17-кылымдан баштап өнүгө баштаган. Өзгөчө кичине голландиялыктар деп аталган. Сүрөтчүлөр өздөрүнүн айлана чөйрөсүндөгү кооз идиш аяктарга салынган даамдуу тамак аштардын буюмдарын кичинекей өлчөмдө сүрөттөп тартышкан. Талаа гүлдөрү өзүнүн көрүп, сүрөтүн тартып, аларды ажайып кооз элесин убактылуу эмес, силердин окуу китебиңердеги сүрөттөгүдөй түбөлүктүү кылып, сүрөттөп тартууда рахат алып, көрүүчүлөргө кубаныч тартууласаңар болот. Талаа гүлдөрүн жаратылышта же натриумортто жанрында сүрөттөп тартууда алардын жериндеги фонун туура тандалышы өтө маанилүү экендигин сүрөттөн байкасаңар керек. Ошондон улам кандай гана нерсени сүрөттөп тартпайлы, мүмкүн болушунча алдыңкы план, арткы план дебей экөөнү бирдей конструктуулукту эске алып, айкалаштырып аткарылса чыгармабыз жандуу болот. Бүгүнкү темада бышыктоо иретинде берилген суроолорго так туура жооп беребиз. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма талаа гүлдөрүн үйдүн шартында натурадан тартып, же көргөнүн эстеп, элестетип, өз алдынча тартып келүүңөр керек.